Алмаз Акунжанович, мен кайрыла турган маселе бул өкмөткө тийиштүү маселе. Мына былтыркы жылы Нокат районуна караштуу Кулатов айыл өкмөтүндө, Көкжар айыл өкмөтүндө жана Бел айыл өкмөтүндөгү мектептерди капиталдык ремонтко киргизип тизмесине, титулдук тизмегечи. Анан 500 миңден акча каражат бөлүп берип койду да. Эми 500 миң менен эчтеке чечилбейт экен да. Алардын сураганы 5 миллион, 6 миллион акча каражат болгон. Ошондуктан азыркы күндө дагы кайрылып жатышат мага. Ушул быйылкы жылдан ушул капиталдык салымдар беренеси боюнча ушул капиталдык ремонтко титулдук тизмеге киргизип берсин депчи. Себеби бул мектептер Союз мезгилинде курулган. 20 жыл, 25 жыл, алды 30 жылдан бери капиталдык ремонт болбой жатат. Ремонттору жок, начар. Мына президентибиз дагы 20 жылда ушул балдарды колдоо жылы деп атат. Демек, биз балдарга мектепте жакшы шарттар түзүп берсек, жакшы эмеректер менен камсыз кылсак, ошо колдоо деп эсептейбиз да, туурабы? Ошондуктан мен ушу өтүнүп кетет элем, ушул мен азыр жогоруда айтамын. Мисалыга Көкжар айыл өкмөтүнө караштуу Борбаш атындагы орто мектеп. Көкжар гимназия лицейи. Ошондой эле Жиде айылында Мамытов атындагы орто мектеп. Бел айыл өкмөтүндө Ергешев атындагы орто мектеп. Ошондой эле Кулатов айыл өкмөтүндө Кудайбердиев атындагы лицей. Ушулардан быйылкы 20 жылдын титулдук тизмесине киргизип, ушул өздөрү айткан, көрсөтүлгөн смета боюнча ушул 5 миллион, 6 миллиондон акча каражаттарды бөлүп берип койсоңуздар, ошол мектептерде жакшы ремонттор болуп калса, демек ошол жерде окуган балдарга жакшы биз шарт түзүп берген болобуз. Ошондуктан өкмөт бүгүнкү күндө ошол тизмелерди бекитип атат. Мен өтүнүп суранып кетет элем, ушул айтылган, жогоруда айтылган мектептердин титулдук тизмеге киргизип коюшуну мен өтүнүп кетемин. Рахмат.